Бүгүнкү күндүн эң чоң глобалдуу проблемасы бул коронавирус. Эмнегедир коронавирус пайда болгонуна 2 айдан ашты. Дүйнө жүзүндөгү мен деген гигант мамлекеттер, илимпоздордун баары коронавирустун вакцинасын табуу менен убара. Меры по сдерживанию эпидемии взял под личный контроль председатель КНР Си Цзиньпин. Акыркы маалыматтар боюнча айта турган болсок, дүйнө жүзүндө коронавирустан кайтыш болгондордун саны 4970 адамды түздү. Ушул абалда дагы да тереңирээк ой жүгүртө турган болсок, бүгүн коронавирустан өткөндө өтө чоң проблемалар бар. Коронавирустан өткөн өтө чоң вирустар бар. Бирок эмнегедир алар менен эч ким күрөшпөй жатат. Мисал үчүн 2020 жылдын январь айынан март айына чейинки 2 айлык гана статистиканы карай турган болсок, ВИЧ илдетинен каза тапкандардын саны 300 миңден ашат. Аракештиктен, ичимдиктерден каза тапкандардын саны 500 миңдин тегерегинде. Тамеки чегип, чылым чегип каза болгондордун саны 1 миллиондун тегерегинде. Ал эми рак оорусунан өлгөндөр 600 миңге жакын. Аборттолуп курсактагы өлгөн нариселердин саны 8 миллиондон ашуун. Чынында бүгүнкү дүйнө жүзүнүн эң глобалдуу проблемасы мына ушул маселе деп айтаар элем. Өзүңүз деле салыштырып көрүңүз. Болгону 2 айда 5 миңге жакын адам коронавирустан каза тапты, ал эми аборттолуп 8 миллион наристе өлтүрүлдү. Адатта никесиз байланыштан пайда болуп турган ВИЧ оорусунан каза тапкандардын саны 300 миңден ашуун болуп саналат. Бул болгону айлардын гана статистикасы. Эгер муну жылга, буга чейинки жылдара көбөйтө турган болсок, биз миллиарддаган адамдарыбызды өзүбүздүн керт башыбыздагы вирус менен набыт кылып атабыз. Жана эң өкүнүчтүүсү, эмнегедир массалык мунун алдын алуу чаралары көрүлбөй жатат. ВИЧ жана аборт. Бул эки жыныстын ортосундагы баш аламандык катнаштан пайда боло турган оору. Адатта ВИЧ оорусу никесиз байланыштан улам болот. Жана анын кесепети 2 айда 8 миллион наристенин набыт болушу менен аяктоодо. Мунун алдын кантип алабыз? Рак, аракештик, чылым чегүүдөн өлгөндөрдүн саны миллионго чамалайт. Муну тыйып коюунун ордуна тескерисинче арактарыбыздын атын өлкөбүздүн аты менен Кыргызстан деп атагандар пайда болду. Өмүрү оозуна шарап даамын албаган Бакай, Манас аталарыбыз менен аталган арактар, ичимдиктер да орто жолдон чыгып ийди. Тагыраагы ушага жеткиздик. Ал эми бул бузукулуктардын алдын алуу үчүн чыккан эр азаматтар замандан артта калгандар, укук тебелегендер жана айылдыктар деп аталышты. Айылдыктар Дүйнө жүзүндөгү үй бүлөлүк маселелерди айтпай эле коеюн. Чакан эле Кыргызстан деген өлкөбүздөгү үй бүлөлөрдүн ажырашуусу да күн өткөн санап кейиштүү маселеге айланууда. Эмнеге ажырашуулардын саны көп, аборттун саны көп жана акыркы учурда төрөттүн саны да кыскарып барууда. Кубантырарлык деңгээлде эмес. Эмнеге биздин балдарыбызды төрөй турган кыздарыбыз эртеле психологиялык жактан травма алып, эртеле жашоо нугунан чыгып кетүүдө. Өспүрүмдөрүбүз мектеп курагынан эле зомбулукту, зордукту, күчтүүлүк, эрктүүлүк деп туура эмес түшүнүүдө. Ошондуктан төмөнкү кадрдагыдай окуучуларыбыздын мушташтары тепкилешип урушкан видеолорунда кенен тарауда. Албетте бул видеолор массалык маалымат каражаттарына чыгып кеткендери гана, канчалаган мындай иштер көмүскөдө калууда. Дүйнө жүзү ВИЧ сыяктуу бузукулуктан улам пайда болгон оорулар менен күрөшпөй жатат. Тагыраак айтканда, бузукулуктун алдын алам, жамандыктан кайтарам деген адамдар аз. Жамандыктан кайтаруу деген стратегиялык мүдө жокко эсен. Муну ким ишке ашырат? Муну албетте сиз жана мен баарыбыз токтотушубуз керек. Урматтуу көрүүчүм, биз ыймандуу элдин балдарыбыз, ыймандуу элдин уулдарыбыз. Эгер коомубуздагы жамандыкты биз тыйбасак, башка эч ким тыйбайт. Анткени өзүбүздүн элибиз, журтубуз өзүбүзгө гана керек. Мен устатым Мыктыбек Арсанбек ага айтмакчы, биздин жерибиз, биздин табиятыбыз, биздин кем байлыктарыбыз, биздин ресурстарыбыз башка мамлекеттерге, башка күчтөргө керек болушу мүмкүн, керек. Ошон үчүн да бүгүн талашып атат. Биздин элибиз бизге гана керек. Көчөңүздү,
айылыңызды же шаарыңызды, туугандарыңызды жакшылыкка чакырыңыз. Жамандыктан тосуңуз. Анчалык масштабка көтөрүлө албайм да деп кооптонгон мусулман бир тууганым болсо, жөнөкөй эле түнү күнү ичип үй бүлөсүнүн мазасын, кошуналардын мазасын алып аткан досуңуздун же кошунаңыздын үйүнө барыңыз жана анын арактын арам экенин түшүндүрүп бериңиз. Буга кайсы бир илимдин, кайсы бир профессорлук наамдын деле кереги жок. Жөн гана адамгерчилик жетиштүү. Адамгерчилик менен мусулмандык сыпатыңыз менен кирип барыңыз жана кошунаңызды арак ичкен жеринен тыйыңыз. Жакшы мүнөз менен албетте. Бузукулук кылып аткандарды көрсөңүз, тыйыңыз. Аларга ислам дининин баалуулугун жеткириңиз. Жакшылыкка чакырыңыз. Достор, бул видеону көбүрөөк адам көрүшү жана жашоосуна пайда алыш үчүн сиздерден өтүнүш. Лайк коюп, башкалар менен бөлүшүп, өзүңүз да подписка кылып катталып коюңуз. Биз сиздерге видеолорду байма-бай чыгарып турабыз. Көңүл бураңыздар үчүн чоң рахмат.